Музоону туура багып чоңойтуу. Эгер сиздин фермада туулган музоо ошол эле күнү тукуму, салмагы, теги жана жынысы боюнча атайын китепке катталып, жеке номер бериле турган болсо, анда сизди куттуктайбыз. Демек, сиздин чарбада иш жакшы нукка коюлган. Ортодон чоңураак жана чоң чарбаларга мунун эмне кереги бар? Бул ансызда иши көп дыйкан үчүн ашыкча түйшүк эмеспи? Музоо туулгандан тарта 1, ашып кетсе 2 сааттын ичинде кургатылып, оозантылып, энесинин уу сүтүнө каалашынча тоюшу керек. Биринчиден кургатат торпокту, экинчиден ошо жалаватып, ошо шилекей менен оберегает и передает вот этот антитела, как бы скажем, да, которые будут для теленка полезны первые 2, 3, 4, 5 часов. Түшкөн музоо чарымын жутуп албашы үчүн оозу башы тазаланып кургатылат да, инфекциядан коргоо үчүн киндиги йоттолот. Больше всего откуда может подхватить бактерии, вирус, это киндик. Киндик надо обработать. Киндик насколько быстро обработаете, ошончолук тест түшөт, ошончолук бактерия, микробту ичине кирбейт, канга аралашпайт. Бир жолу обработали тщательно, конкретно брызгайтып болду. А зимний период плотно саман таштап, ошонун ичине киргизип болду, торпок жылуу жата берет. Андан соң тамактандырууга көңүл бурабыз. Эгер ууз саалып алып, бөтөлкө менен бериле турган болсо, 36-38 Цельсий жылуулукта абдан таза жуулган бөтөлкөдө тойгончо берилет. Музоо алсыз болуп, өзү соруп ичүүгө жөндөмсүз учурда аны какатпастан атайын түтүкчө же упчу аркылуу мажбурлап ичирүү зарыл. Эң биринчи сааттагы ичкен ууз музоонун андан аркы өсүшүнө, иммунитетине жана кунардуулугуна өмүр бою таасир этери илимде тастыкталган. 2 саат ичинде молозиван берилет. Желательно, что өзүнүн температурасына заранее, зимний период мы что делаем? Мы заливаем горячую воду биберон, пока саат атканда ошо ысык суу менен коюп коебуз. Тышып биберон, потом муздап калбаш үчүн. Нечөндө 38 градустан 3 литр уйдун бул сразу чуруу керек сүттүн эмеси, молозиван. Ошон үчүн ысык коюп коебуз. Сүт салып бүткөндөн кийин и питон, отдельный сайз, передвижный аппаратка саатына мурун питонун ичине деле ысык суудан куюп, ысытып, потому что нержавейка зимой она быстро охлаждается. Муздак болуп калат. Анан келип саган сүт еще муздак болуп калат, тем более. Вот, ошон үчүн аны ысытып туруп, крышкасын жаап туруп резко начинаем таять. Потом ал жерден алгандан кийин баягы биберонго куйган ысык сууну аны резко төгүп туруп, ошого куюп туруп, и мы сразу даем. И тем самым вот эти вот температурный режим она сохраняется от 35 до 38 градусов. Ууз банкы деген эмне? Өнүккөн өлкөлөрдөгү ири мал фермаларда ууз банкы деген түшүнүк учурайт. Бул түшүнүк биздин фермерлер үчүн жаңы жана белгисиз. Адатта фермаларда жашы 2 тууттан өткөн чоң уйлардан саап алынган ууздар бөтөлкөлөрдө тоңдурулуп, муздаткычтарда сакталат. Аны музоо тоюнбаган учурда уйдун желини ооруп, же кунаажындар кара желин тууган мезгилдерде чала тоют калган музоолорго кайра эритилип берилет. Мындай шартта уузду 12 айга чейин сактоого болот. Uykulgandan keyin birinchi saatında uuzlarni saqlash холодильникке. Bu ошол uydun birinchi saatindagi uuzu torpog'dan ашкан ушинтип холодильникке сактайбыз дагы. Бул качан бир торпоктор ичөтүп, торпоктор мындай начарлай баштаганда ушудан кошуп беребиз, сууга жылытып, анан кийин беребиз. Бул эң жакшы торпокторго жеңилдик берет. Жаш кунаажындардын уу сүтү чоң уйлардыкына караганда кунарсызыраак келет. Тагыраак айтканда, кунаажындын уузунун составында музоону инфекциялардан сактап, ага кубат бере турган антителалар азыраак.
Ал эми ууздун эң мыктысы жана пайдалуусу деп уй туугандан 12 саат аралыгында пайда болгон сүт эсептелет. Мындагы жаш организмге зарыл касиеттерди бир дагы витамин, вакцина же стимулятор алмаштыра албайт. Андыктан жаратылыштан берилген мындай табылгыс азыкты фермер толук колдонуп калууга ашыгуусу керек. Тоңдурулган уузду музоого кантип беребиз? Бөтөлкөдө тоңдурулган уузду бышып кетпегендей, өтө ысык эмес 45 градустагы сууга салып эритип алабыз. Ууздун пайдалуу касиеттерин сактап калуу маанилүү. Андыктан отко кактап, электромеште же микротолкун меште эритүүгө болбойт. Эриген ууздун жылуулугу 36-38 градуска жеткенде музоого берилет. Алгачкы саатта уузду кана ичкен музоонун алгачкы 1,5 айда боло турган бардык оорлорго карата иммунитети бекем калыптанат. Бул учурда пайда болгон алгачкы иммунитеттер комплекси торпоктун андан аркы жашоосундагы бекем иммундук системасынын калыптанышына фундамент болот. Ууз жаңы тууган уйда алгачкы 24 саат ичинде гана жаралат. 24 сааттан кийинки саалган сүт коюу болгон менен толук ууздукундай сапатка эмес. Ал транзиттик сүт деп аталат. Тагыраагы ал сүт эмес, ошол эле учурда ууз дагы эмес. Андагы алгачкы сапаттар жоголо баштайт. Чарбада ууз банкынын болушу жана анын шарттагыдай колдонулушу фермадагы төлдүн денинин сак болушуна чоң өбөлгө. Музоолорду нак сүт же жасалма сүт менен багуу. Музоонун талаптагыдай өсүп жетилиши үчүн ага күнүнө 6 литрге жакын нак сүт же жасалма сүт керектелет. Бул болжолдуу музоонун салмагынын 15-20%-ын түзөт. Жасалма сүт же башкача айтканда сүттү алмаштыруучу кошумчалардан жасалган азык орусча ЗЦМ деген ат менен белгилүү. Музоого колдон сүт берүүдө ал турган калыбында, башын өйдө көтөрүп, жогору караган абалында болушу шарт. Мындай абалда музоо чачап кетсе дагы сүт мөөндөн өтүп, жумурга кирип кетишине жол берилбейт. Муздак сүт берүүдө же музоо башын эңкейтип ылдыйдан ичкен учурда сүт түз эле каарынга өтүп, жумур менен 9 каттын иштеши анчейин өнүкпөй калат. Жыйынтыгында музоонун тамак сиңирүү системасы калыптанбай жатып, бузула баштайт. Музоонун курсагындагы сүтүн толук сиңириши үчүн керек болгон шарттар: өзүнчө бөлүнгөн жылуу жай, астынын кургакталышы жана таза аба. Туулгандан 4 күндөн кийин эле музоого стартердик жем бере баштаган жакшы. Ал музоонун өмүрүндөгү алгачкы тоют. Майдаланган арпа, буудай сыяктуу дан аралашмалары же атайы өндүрүлгөн гранулдар болушу мүмкүн. Бул азыктар жаш организмдеги тамак сиңирүү системасынын толук кандуу, туура калыптанышына өбөлгө түзөт. Карын, жумур, 9 кат жана ичегилерди иштетип, машыктыруучу милдетти аткарат. Жемдин музоонун акырында дайыма болушу шарт. Сууну музоо туулгандан 2 күндөн тарта эле бере баштаган оң. Бирок сүт берип жаткан маалда сугаруу туура эмес. Сүт берүү менен суу берүүнүн ортосунда кеминде жарым сааттык айырма керек. Ошондой эле суюктук берилүүчү идиштердин тазалыгына өзгөчө көңүл буруңуз. Привес теленка 800 грамм, 900 грамм, у таких молочных, у мясных килограмм 200 суточный
прирост деп, наркы вес деп айтат го, это все не совпадает порой. Ошону көрдүм. 2 литр ал торпокко 1 бергенде 4 литр көп мисалы. Потому что я по весу смотрю, теленка. По весу смотрю и понимаю, что это много. И ошонун натыйжасында ичи кетти. Болбосо астында суу деле жатат, чөп деле жатат, уже эмне үшөндө 1 айдай болуп калды. Жем дагы жатат. Ачты укурса, бар жемин жеп, чөптүк ишин жеп коет, судан ичип коет. Достаточно. Өзүнүн нормасын билет торпок. Алдык дагы ошол күнү кечинде эле тетрацикл. Биз ичкен тетрацикл. 7-8 тырс салдык дагы жуткузуп. Все, эртеси күнү жок. Анан эртеси күнү сүт берген жок. Кийинки күнү эрте менен 1 литрден кайта азайтып, аз 1 литрден бере баштады. 1, анан где-то 1-2-3 күнөн 1,5 чыгарат болду. Az 1,5'dan 3 litre берет. Дени сак, асыл тукум музо 8 аптадан соң 1 килограммга жакын стартердик жем сиңирүүгө жарап, салмагын туулгандагыдан 2 эсеге чейин чоңойталат. 35-күндөн тарта сапаттуу чөп тоюттарын бере баштаса болот.